Барс Медиа тартуулайт. Акнет компаниясынын мурунку жетекчиси Кубан Ажимудиновдун адвокаты Абас Мамедакунов маалымат жыйын өткөрүп, өзү жактоого алган Кубан Ажимудиновдун жоопкерчиликке тартуу болсу керек экендигин билдирди. Интернет-провайдердин юристи Рустам Абдрауфовдун айтымында компанияны камоого алуу мүмкүн эмес, анткени түптөөчүлөрдүн курамы өзгөргөн жок. Компаниянын иштеп жаткан жамааты бар. Акнеттин ишмердүүлүгү Кубан Ажимудиновго карата козголгон кылмыш иши менен байланышкан эмес. Учурда түшүп жаткан кирешени ар бир түптөөчү алат. Анын ичинде ал дагы. Буга чейин Ажимудиновдун эсебине акча каражаты которулган. Акнеттин кассасынан 300 миллион сом накталай акча бөлүнгөн. Мына ошондон кийин сот Кубан Ажимудиновго акча бөлүүгө чектөө коюу менен чечимин чыгарды. Анын укугун бузбоо үчүн башка түптөөчүлөргө дагы төлөмдөрдү бөлүүнү токтотуу чечими чыгарылды. Бирок акча чогулуп жатат жана Ажимудинов сот тиешелүү чечим чыгарары менен ал акчаларды ала алат, дейт Рустам Абдрауфов. Белгилей кетсек, маалымат жыйындан кийин Бишкекте Акнеттин кызматкерлери Кубан Ажимудиновго каршы митингге чыгышты. Кызматкерлерден бири Мирбек Сопиев катардагы кызматкерлерди уюштуруучулардын ортосундагы чыр-чата кызыктырбайт жана аларга туруктуу жумуш жана айлык маяна менен гана камсыз болуш керек экендигин билдирди. Ар бир компания 700 киши бакса эле биз эмне деген жерге, эмне деген жумуш менен камсыз болот элек. 700 кишинин аркасына жок дегенде 3-төн 4төн киши турат да, үй бүлө багып атат. Аялы бар, баласы бар, ата-энеси бар. 700 кишинин аркасынан жок дегенде бир 3000 киши камсыз болуп атат деген сөз да. Ошол мен айтайын деген сөзүм, биз жөнөкөй жумушчулардын укугун коргоп, ошолордун кызыкчылыгын коргоп чыккан кезибиз да. Компаниянын кызматкерлери билдиргенде Ажимудиновдун тушунда алардын айлык акысы 8 миңден 12 миңге чейин болгон. Ал эми учурда жаңы жетекчилердин алдында алардын айлык акысы өсүп, ай сайын 20 миңден 40 миңге чейин акча иштеп табышууда.